Şunu sen kayda gitkensin asılı geçin. Düşerçi. Bana gerek 3000 son verin. Qancha vaypa qaldingiz 23-chi yeri? 23-nda 7 vaypa qaldim. What I gotta do to make you love me? It's my life, it's my life. Bastım kızlar. Kar degan bor, mashinani ya. Саламатсыздарбы, жалпы Солото каналынын сүйүктүү көрөрмандары. Дагы да болсо биз эфирибизди улантабыз. Мынакей бүгүн 5 март Ак калпак күнүнө карата ак калпагын башынан түшүрбөй кыргыз үчүн сонун бийликтерди жаратып келе жаткан мырзаларды дал ушул Battle Time көрүүсүнө чакырганбыз. Бүгүн бизде конокто Нур Эсенжан жана Калыс Айтбаев. Байрамыңыздар менен дейли. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум арбаңыздар. Сиздердин жамаатка салам айтабыз. Анан бизди көрүп жаткан жалпы угармандарга, күйөрмандарга салам айтабыз. Баарына сак салам. Кыска жана нукса. Ооба. Бияк учурашып калды менен баарына сак салам. Жок, мен өзүм менен учураштым мен. Мынакей бүгүн ак калпак күнү экен. Канча жылдан бери белгиленип келет, билесиздерби? Бул баягы ак калпак майрамы ушул 5 март деп белгиленген да ошол күндөн баштап белгиленип келет. Рысбек Жабиров экөөбүз менин оюмча 2011 болуш керек. 2011. 2015. Жакындап келет атасыз. 2016. 2016 жылдан бери да ушул токтом киргизилген экен. Бирок негизи эле бул калпак биздин улуттук баш кийимибиз болгондуктан ар бир күнү башыбыздан түшүрбөгөнгө аракет жасайлы. Анан калса акыркы жолу качан калпак кийдиң? 5 марттан сырткары негизи баягы жаз мезгилдеринде көп эле кийем да. Анан айт намаздары учурунда анан 2-3 ай болуп калды окшойт кийгениме акыркы жолу. Бирок мага аябай жарашкан калпактын стилин тапсам, өмүр бою башыман түшүрбөй кийүүгө даярмын да. Буюрса кийинки 23 февралда ошондо белек кылабыз, Сизчи? Мен деле көп эле кийем, бирок ак калпакчы. Биринчи жолу көрдүм. Сен биринчи жолу көрүп атасың да. Мен акыркы кийгеним 2 күн болду мага. Тамаша. Мага деле бир 2-3 ай болуп калды. 1 ай болду да. Досубуздун жакшылыгына кийебиз. Мынакей келиңиздер анда бүгүнкү Battle Time'дын шарттары. Биринчиси бул албетте ыр менен айтышуу болот, андан кийин экинчиси фразалар кизим сөздөр, үчүнчүсү дагы да болсо кайсы тамга менен ыр аяктаса ошо менен улантуу. Ал эми төртүнчүсү унутка калып калган сөздөр, биз унутуп бара жаткан биздин колдонгон буюмдардын аттары тууралуу сүйлөшөбүз. Анан алгачкылардан болуп бул силер чыгармачыл адам болгондуктан чыгармачылыктагы жаңылыктар менен бөлүшпөсөк болбойт. Экөөңөрдүкүн тең мисалы үчүн сары жалбырак чыгып турасыз эке. Сиздики болсо капырай. Эмне үчүн аты капырай? Капырай, сиз азыр унутуп калып бара жаткан сөздөр деп. Бул тескерисинче мындай ырларда кошулбаган, мындай ушул ырды жазып атып, мындай ойлонгонумда ырларда такыр кошулбаган, бирок жашоодо аябай көп колдонулган сөздөр менен мындай ыр жазгым келип атат депчи мындай. Анан издеп аябай сөздөрдү көп кылып жазып анан капырай деген сөз жазып калдым. Ага бир дагы ырда жок экен капырай деген. Карап байкап көрдүм. Анан бирок жашоодо аябай көп колдонулат да. Капырайды. Капырайды анан келген. Анан капырайдын артынан эле өзүнүн бир тууган сөзү бар экен, эме шумдугун кургур дегенчи. Анан ошону ритмге салып капырай, капырай, шумдугун кургур хей деп койгом да. Назаматсыздар. Сиздики сары жалбырак. Меники сары жалбырак. Ага капырайдын тиешеси жок. Бул сары жалбырактагы унутулуп баратыптыр дейбиз. Бул негизи бул кичинекей безүстөн ырдап жүргөн ырлардын бири болчу. Анан ушул ырды негизи ырдагым келип эле жүргөн, ошондуктан көңүлүмө жаккан ырлардын бири болгондуктан ырдап койдук.
ошол. Мага да Нур Эсенжан досумдун аткарысы аябай жакты. Аябай жакты чындыгында. Мындай сондурдапсың досум. Биринчи жолу айтып коерейин сага. Келиңиздер анда биз баштайлы. Алгачкы биринчи туруубузда бага чейин айта кетүүчү нерсе, биздин Сулуу ТV каналынын жалпы каналынын демеушүсү Бай Казан чайханасы кимде-ким жакшылыктарды же болбосо өзүнүн достору менен отурайын десе, дал ушул Бай Казан чайханасынын эшиги ар дайым сиздер үчүн ачык. Кандай биздин биринчиси бул албетте ыр менен айтышуу. Кимиз баштайбыз? Булуулатып баштайлы мен азыр. Сулуулатып деле койгок. Сулуу болсо мейли. Келиңиз. Тамаша. Анда сулуу деп калдык. Биринчи мен 8 мартта келип атат. 8 мартка карата чыгарманы аткарасыңыз. Сулууга эмес, айымдарга арналган бир жакшы чыгарманы аткарып берейин. Жолбол Далибаев атабыздын чыгармасы. Jaz gülündey candır tökse майрамыбызга карата да ушундай сонун чыгарма болот да. Чоң рахмат дейли. Нур Эсенжан, кандай ыр менен жооп беребиз? Эми бул ырга негизи калыс жакшы аткарат, жакшы азаматсың. Негизи март айы, жаз айы негизи сүйүүгө бай, сулуулукка бай айлардын бири. Ошондуктан сүйүү жазы деген чыгарманы аткарып берейин.
деп сүйлөп калдык. 8 март жакындарга эмне белектерди бересиздер деп айтсам баары деле ал сыр боюнча калсын деп айтасыздар. Буга чейин эң кымбат берген белегиңиз эмне болду эле? Эң кымбат берген белек сен айтып турчу мен. Жок. Мен да эстеп алайын. Мейли, мен эстеп турайын. Силер алганыңызды эстеп тургула. Жок, эң кымбат белек жакында алгантам. Анан бергенимди эстей албай атам. Себеп дегенде мен баягы оң кол менен жасаган ишти сол колум билбесин деп коет го. Ошон үчүн баягы жакшы иш жасасам мен сразу эле мындай жасаганымды унутуп калам да, бирок бирөөнүн жасаганын унутпайм эч качан. Ошого азыр эстей албай атат окшойм. Бирок ата-энеме, атама өзүнчө, апама өзүнчө мындай кезде улам белектерди берип турам. Байпактардын ордуна сөзсүз түрдө жоопторуңду кайтарабыз. Канча байпак алдыңыз 23-чөйрө? 23-ндө 7 байпак алдым. Тамаша. Кайтарыш керек. Кайтарбасак Бишкектен кууп кетебиз го. Буюрса кайтарабыз. Кычалат болбогула. Айжамал, сен кычалат болбо. Айта берейин. Тамаша. Алегендир, сизчи? Мен Канча байпак алдыңыз? Мен байпак алган эмесмин. Канча сакал алгыч? Андай да алган. 23-февраль. 23-февраль. Женский духи. Эмне женский духи? Упа деген нерселер бар го. Себеп таналка. Мен Нур Эсенжандын фанаттарын аябай жакшы билем да. Эфирге баймабай чыгып турасыз деп анан мындай жакшы назик сүйлөшүп келип эле пудраларды берип ушундай. Ошол үчүнбү? Албетте тамаша. Мен акыркы жолу быйыл алган эң чоң белек ошол. Эме болду? Биздин уже өзүбүздүн мусулмандарга тиешелүү буюмдар болду, китептер болду. Ошо. 23-ндө анда ушундай белек алсаңыз 8-мартта жакшылып кайтарабыз. Буюрса сөзсүз. Мен бойдокмун да. Анан түгөйсүз кыйын тура болжолганда деген бир жакшы чыгарма ырдап жүрүп, ошол чыгарманы бир куплетин ырдап берем да. Çamları dökse ayrana Sezindir kalgan ümünü aytalada Ağızda çalgız kalgan akılsına Tügöysüz kıyım dura Tügöysüz kıyım dura Bulacağımda Бойдокчулуктан эптелип эртерээк арылыңыз дейин десем, бирок сиз дагы иштешиңиз керек экен, келиңиздер. Келиңиз, из калтырды. Сиз болсо бойдокчулук деген кийинки тема. Бул күндөрдөн өтүп кетип Kıyналgan janlardan ünü жетip Barkın bilbey
дагы заманда өзүңдөгү болсун олор өтөтеге жамандын артынан жакшы келе абалыңды сурай турган бүгүндө адамга адам керек күндөн дагы судан дагы эң кымбат адамга адам керек. Менде чыгарма Чыңгыз Турдубеков агабызга таандык. Адамдар адамдай болгон жакшы деген чыгармасы бар. Бирөөгө кор болбой тосулуп калды, башыңды көтөрүп жүргөн жакшы, болсоң да өлбөстөй бул дүйнөдө, адамдар адамдай болгон жакшы, болсоң да өлбөстөй бул дүйнөдө, адамдар адамдай болгон жакшы. Байлығым қол жеткес болсо дагы, ден соолук болбосо кеппи бары, ата-энең жакындар өзүң аман, байлыгын ошолар болгон жакшы. Ата-энең жакындар өзүң аман, байлыгын ошолар болгон жакшы. Адамдар адамдай болгон жакшы. Самыда биздерин болгон жакшы, сагынган учагың болгон жакшы, бактысыз турмушка басынганча, баалаган жанга жар болгон жакшы. Жакшылык бактыга жетелете, жаштыга өмүрдү этелете. Жакшыдан жан дүйнө азыктанып, усалып өмүрдү көтөрүп, усалып өмүр армандуу өмүрдү көтөрүп. Правильно, казаласты. Болгон жакшы бүттү же. Aylar ötüp жылы жаңырар кезели, алгат сени көргөн күнүм эсимде. Кыш ызгарым кошуп алып ортого, таанышканбыз декабрдын кечинде. Кыш ызгарын кошуп алып жүрөггө, таанышканбыз декабрдын кечинде. Келиңиздер анда биринчисине өтөлү. Ай десе аркы жок, күн десе көркү жок. Бул эмне деген сөз? Нур Эсенжан бул. Ай десе
ай десе аркы жок, күн десе көркү жок. Эми жана күн десе көркү жок мындай. Мактайын десең, же мактай турган жери жок деген сыяктуу эле да. Дагы бир вариант. Мындай. Мен ошондой сыяктуу түшүндүм ишке. Тияктан сурап көрдүм. Демек кебетеси суук. Мактай турган жери жок болсо кебетеси суук болот да. Эми сөзсүз эле келбет эмес, башка нерсени делечи. Мындай. Мисалы мен аккордеоным эми болобу, инструментимдечи. Эмне айтсам? Бир буюмду мисалы бирөөгө мактап алып барсаң элечи, ал адам айта турчу сөз да, мактайсың, эмнесин мактатасың деген сыяктуу. Анча деле эмес го деген маани. Сиздин вариант анча деле эмес, Эмне зат болбосун, эмне адам болбосун, баардыгына тиешелүү сөзгө. Эми баардыгына дегенде туура эмес түшүнүп калбаңыздар. Ошондой адамдарга, фаркы жок адамдарга. Анда жолун айталы, мындай биринчисинде атайын бир эки вариантын айтсын деп шанс бердик. Бул деген абдан сулуу, эч нерсеге теңдеши жок адамды айтат экенбиз. Ээги түшкөн. Ээги түшкөнбү? Мындай да. Мен мисал келтирейинби? Ээги түшкөн деген мисалы. Сиз өтүп баратасыз да. Жалдырама деген. Сиз өтүп баратасыз да. Жалдырбай эле өтүп баратат анан. Нуресенжан остановкада отурат да. Сизди келаткандан баштап карады, кетип барганга чейин карады да. Анан ээги түшүп калайын деди да, чүт эле. Жок, туура эмес. Сизге Ээги түштү деген. Таң калып калды деген деле сөз го. Бул сөздүк туура эмес. Бул деген абдан карыган адамдарды айтат экенбиз, ээги түшкөн деп. Үй күчүк. Мен билем аны. Неме? Үй күчүк деген эч жака чыкпаган адам. Сизге Үй күчүк деген ошол эч жака чыкпай үйдө. Ошо үйдө жашайт дейт. Үй күчүк мындай. Эч жака чыкпаган адам да. Экөөңүздөр деген туура азаматсыздар, адам бирок азыр мындай кылалы, кимибиз билсек, шарт мына кол көтөрүп коебуз, мектепти бир эстеп коелу. Андан кийинкисиле шейшебин булго. Тиги биринчи. Калысы биринчи болмойт. Шейшебин булгонун эки варианты бар да. Биринчиси прямой, экинчиси мындай. Унутуп кеткен сөз экен ал. Экинчисин сен айт. Кези варианттарды айталы бир-бирден. Шейшебин булго. Шейшебин булго деген бул барбы кээ бирлер. Жакшы, мен оюмча да жакындаштырып атам эми, балким андай эмес. Мисалы мен калыска жакшы иш кылсамчы, мисалычы, жакшы иш кылсам, бул мага жаман иш менен кайтарып койгондой мааниде да, бул шейшебин булго дегенчи. Астыңда жаман шейшепти тебелеген сыяктуу булгап кетип атпайбы, бул ошондой мааниде. Азамат деген бул жолу Нуресенжанга бир упай беребиз, анткени бул албетте жасасаң дагы кайра сага жаман иш жасап коюу, арам иш кылуу, артынан жаман нерселерди айтып коюу экен. Уутырмак. Уутырмак. Ооба. Мындай Кыздар менен көп сүйлөшөсүң го? макул ошол тажрыйбанын негизинде айтып берейин мен анда. Уутырмак деген бул жанагы колунан жакшылык келбеген адамдар эле болуш керек деп ойлойм. Мындай бир нерсе болсо, бир ойноп кетип эле, минче болсо эле көгөрүп кетирген колдор бар го. Ошолор эмеспи деп ойлойм. Башка вариант. Ошондо кандай адам болуп калды? Ошондо бул мындай жамандыгы деле жок, просто мындай. Мисалы, ойноп атып деле бир аз кээ адамдар болот, кол ошондой болот го. Кол тийип кетсе деле көгөрүп акын тийип кеткен нерсеге же ушундай бир да. Аны өз түшүнүп алам. Сиздин вариант? Уутырмак деген ажаан деген түшүнүлбөй. Жок, сен чатасаңыздар мен сен көрсөтөм дегенсиң. Билесиңби? Мына таап атпайбы башында? Ажаан мындай ачуу сөздөр менен сүйлөгөн. Уутырмак ошол ажаан аял. Уутырмак деп булай мыкач адамдарды айтат экенбиз. Мыкач адамдар болот го. Бул бир нерсе болуп жиберген. Аябай жакындаган турбайсың. Башкалардан жакшылык келбеген деп баштадым эле жакшы эле анан. Жакшы эле келаттыңыз эле, анан кайра болбой калды.
Андан кийинкибиз өпкө кагуу. Иә. Өпкө кагуу. Өпкө кагуу деген менсинген керсеген адамдар да, текебер адамдар. Мындай ал өпкө кагуу деген кыргыздын тойлорунда болушу мүмкүн. Жаңы келген келиндин үстүнө Өпкө чабуу ал. өпкө чабуу да. Бул өпкө кагуу деген сөз бир нерсеге арман кылуу, өкүнүп калуу да ушул маанини түшүндүрөт экен. Жакындарга өзгөчө маанай тартуулап, сый көрсөткүңүз келеби? Анда даамдуу тамак аштын, жагымдуу атмосферанын ордосу болгон Байгазан Реста чайканасы сизге бул мүмкүнчүлүктү тартуулайт. Ашкордо, козу гриль, сый кабырга, лобстер, кабырга плов, стейктин 10дон ашык түрлөрү жана башка чүйгүн тамактар күтөт. Дарегибиз Касмалы Байелинов 131. Байланыш телефону 0505 88 44 88. Даамдуу тамактардын ордосу Байгазан. Оюнубуздун 3-чү бөлүгү бул албетте кайсы тамга менен бөлсө, дал ушул тамга менен улап кетүү деп эсептелет. Бул албетте чечүүчү дагы эсеп болуп калышы ыктымал. Ошондуктан жалпыңыздарды жакыныраак чакырабыз дагы. Алгач баштайлы. 2 саптан ырдайбыз. Акыркы тамгасы кайсы тамга менен бөлсө, ошо менен улантабыз. Эгерде ый тамгасы келип же болбосо үй тамгасы келип кала турган болсо, кыйналып калсак аны окшош тамгалары и же уга алмаштырып койсок болот, акырын айтып коеюн. Анда баштайлы. Уулатабызбы же суулатабызбы? Суулатып берели. Акыры таналдың, Толор көрүн, ак туман баскан, жарты чагылган, үркөлү асман. Ныдамбы? Капырай, шымды ғұмыр Капырай, шымды ғұмыр Жақындаштырсақ болды да. Игі алмайсың. Естейм сені арасынан Елдерден Не? Таптың ба? Тамшандырғандай, таластық қыздай, соқтандырғандай, ай, сұлу қызым-ай. Ой, шайын келізіңе. It's my life, it's my life, it's my life, it's my life. Амикстерді ұтпайды. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? Burada негізі. What I gotta do to make you love me? Неме, аяғын тұшында? Силені? You care. I just call to say I love you. I just call to say how much I can. Ошондой да? Екен да. Жоқ, I can. Кар деген бар ғой, машинаның аяғы. 2 3 Жоқ, мындай жоқ. 5 Мындай болмайды бұл. Ертең мен таппай алдым да. Тамшыдан
терезеңди айыл терезеңди Мынакей достор, ушу менен бул жолку ыр таймашыбызда дагы калыс 1 упайга ээ болду. Буюрса кийинки турга өтөбүз. Ал жакта архаизм сөздөрү менен дагы тең тайлашабыз. 4-чү бөлүккө келсек, бул архаизм сөздөр. Архаизм сөздөр биз унутуп калган эски сөздөр деп айтабыз. Анда биринчисинен келдик. Малакай деген эмне? Малакай. Ак колдор эмеспи? Малакай деген бул булар көбүнчө колдонобуз. Буюм. Буюмдар. Малакай деген кандай? Идиш го жана мындай. Колго кармай иштейт го. Болду, албадым. Кулак тиш, эрин, моюн, кектек. Акыркы варианттарды сурайлы, анда кеп калсын баштап. Силерде бар малакай деген эмне? Мунун маанисин эле түшүнүп койсоңуз, эмнелерди малакай дегенин түшүнүшкөн керек. Колдон эч нерсе келбегендерби? Колдонобуз дейт. Сен колдон эч нерсе келбейби? Силерде бар деп атпайбы? Кыла албайм деген сыяктуу дагы эмелер. Балконскийлерби? Балконскийлер. Балконскийлердин арасында болуш керек, жакшы иштеп иш кылгандар. Малакай деген бут кийим. Ак калпак күнүнө карата калпак деп коеюнчу. Малакай да. Демек, туура бул калпак болбосо дагы башка баш кийимдерди биз малакай деп айтат экенбиз, бул баш кийимдин. Андан кийин муну билесиңер деп ойлойм. Сок билек деп эмне аталат? Неде? Сок билек. Жанагы дуал ургандагы. Билесиз аны. Көлө. Жыгач, сокмо дуал урат го. Сокмо сок билек деген эмне? Жер таптайт. Бир немелерди мындай. Бекемдегенгечи жана колго кармалып, ар кандай түрлөрү көп сок билек. Азыркы учурда бар, Азыркы учурда биз ошол дуал урганга колдонобуз да. Илгери эмнеге колдонушчу? Илгери аны көп нерсеге колдончу. Азыр бул нерсе заман талабына, заман өнүккөн сайын, техника өнүккөндөн кийин ал нерсе унутулуп калбадыбы? Жерлерди таптачу мындай. Аракет кылыш керек, аракетке берекет деп атпайбы? Бир вариант айталы ошондо. Сок билек деп эмне аталганбыз илгери өткөн заманда? Ошол мен айтпадым. Дуал урганга? Дуал урганга, жер таптаганга. Ошо. Может, күрө, может, лопата. Мен билет болчумун. Лом эмеспи? Сок билек деген бул жана буудайларды илгери такалашчу да. Дал ошол нерсени сок билек деп койчубуз. Чанаш деген эмне? Чанаш деген кымыз эме чая турган идиши. Эчкинин терисинен жасалган чанаш. Кимиске бересиз? Калыска берип коём. Бул жолу жана 2016 андан кийинки сөз айткан Нуресен жанда 2 упай бар болчу. Азыр калыста 1 упай, 2-1 эсебинде. Андан кийинкиси супара деген эмне жана ал эмненин терисинен жасалат? Супара деген супарабы же супура? Супара.
камыр салып Эчкин терисинен. Төөнүн терисинен жасаса да болот аны. Ал көк териден жасалат. Камыр кыла турган Камыр ичинде урун бар. Камыр кезе. Туура. Ошо эмнеден жасалат көбүнчө? Териден жасалат. Эмненин терисинен? Төөнүн терисинен, койдун терисинен, эчкин терисинен айтып атпадым жанагы. Дагы? Көп териден жасалат, чын айтайын. Уйдун терисинен. Уйдун терисинен. Мен керек болсо жанагы каптар бар го, ошолордон да көрүп калгам мен аны. Супер аны. Азыр үйдө барбы супара? Азыр үйдө эми барып болуш керек. Мен көп деле аларды аралаша бербейм. Калыс белем дебесиң. Улатып тургандар азыр эфирде артка бир 10 мүнөт түрдүрүп туруп кайра келсеңиздер ким экенин билесиздер. Демек, азыр уйдун терисинен деп атадыңыз, эки болуп турган чагы эстеп туруңуздар. Андан кийинкиси эле чайдоос деген эмне? Чайдоос деген колго суу куя турган чөп. Чайдоос? Чайдоос. Анда чай куя турган. Чайнекта. Азаматсыз калыс биринчи жооп берип калды. Бул албетте чай кайнатылуучу жез идишти айтат экен. Мамы деген эмне? Мамы деген Мамычага. билет да, нерсе илип коет. Мамы деген мындай стул. Демек ага нелермен байланыштырсың? Үчүнчү. Достор, ушинтип биздин ой Battle Time оюнубузда Калыс Айтбаев 4 упайга, ал эми Нур Эсенжан 3 упайга ээ болду. Куттуктайбыз Калыс. Ой, рахмат, чоң рахмат. Азыр буюрса белең да уйгарабыз. Ага чейин жалпы айымдарды бүгүнкү мырзаларды да Акалбак күнү менен жалпы Кыргызстанды куттуктап, андан сырткары айымдардын да майрамын куттуктап, өзүңүздөрдүн жакшы көргөн, жүрөгүңүздөргө жакын тойлорго көбүрөөк ушулар менен барган ырлардан ырдабайлы, э? Келиңиз, жеңишке жеткен. Менден Нур Эсенжан досуман баштайлы. Келиңиздер анда. Улаталы. Асанкалы Икенбаев атабызга таандык. Мендеги Илик Махаббат деген чыгармасын аткарып берели. Жалпы айымдар. Айта ошондой эле Калыс досум арнап дебизиң, э? Тамаша. This is
азаматсыз мынакей ушундай ырдаш керек да негизи азаматсыз нересинчи. Анда мынакей бүгүнкү күндүн жеңиштин ээси Калыс Айтбаевден жагымдуу бир чыгарма болсун. Капырайды, мынакей өзгөчө аталыш. Ошол өзгөчө айганда, Капырай деген чыгарма болсун анда. Кабыл алыңыздар. Капырай, шындығын ұрғыр, ей, Капырай, шындығын ұрғыр, ей. Сезіміме даласың, секерегім жанашым, ойлы көзірім сенің оғым етер жағасың. Капырай, ей, Капырай, чачырай, сұлулығым ұқмыш, ей, чачырай, сұлулығым ұқмыш, ей. Жүрімді таптап, жүрінімді қаптап, көңілімді ем алды, жандынымды шаттап. Капырай, анда емесе, чап! Капырай, шындығын ұрғыр, ей, Капырай, шындығын ұрғыр, ей. Қанша менің сұлалы қылықтарың уланып, келгеніңде бұралыма көңіл кетіп туланып. Капырай, анда емесе, чап! Жүректі таптап, жүрінімді қаптап, көңілімді ем алың, жаныңымды шаттап. Капырай, қанша менің сұлалы қылықтарың уланып, келгеніңде бұралыма көңіл кетіп туланып. Капырай. Азаматсыздар, капырайбай сонурдан кетиңдер, негизи эле мынакей ушул ырга жакын адам албетте бул жан дүйнөсү ушунчалык таза адам деп айтып коет эмеспи? Ошондуктан чыгармачыл адамдардын көңүлү назик болот деп коет, бирок көңүлүңүздөр эч качан сынбасын. Дагы да болсо чыгармачылык эргүүлөрдү каалайбыз. Ал эми дал ушул белекти дал ушундай сонун азыктарды бизге тартуулап, албетте демөөрчүлүк кылган Байказан чайханасына дагы ыраазычылык билдиребиз. Албетте дал ушундай белек Калыс сизге атайын. Буюрса, мынакей ушул жеңишиңиз кут болсун дейли. Албетте Байказан чайханасына дагы жолу ыраазычылык билдиребиз дагы. Буюрса дагы күтөбүз. Анан урматтуу көрөрмандар, эгерде сиздерге кинисин ырдаганы жаксанды, сиздер дагы жеңүүчү атаганга мүмкүнчүлүк бар. Болгону комментарий бөлүмүнө Калыс же Нур Эсенжан деп жазып билдирүү таштай кетиңиздер. Буюрса кийинки берүүдөн көрүшкөнчө дейли. Таңырым болобуз, сиздер менен сак саламатта калыңыздар.